Санкт-Петербург шаарынын Киров районунда кыргызстандык аялды зордуктап кетишти. Окуя 24-август күнү кечинде болгонун Россиялык жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыкты. Басылмалардын маалыматына караганда 47 жаштагы аял жумушка кирүү үчүн маектешүүгө келген. Ал Нарвская метросунан чыгып 9-январь атындагы Сейил бакка чейин жөө барган. Сейил бакка химический жарым көчөсү тараптан кирип адашып чыгуучу жолду таппай калган. Жабырлануучу белгисиз эркек адамдан Сейил бактан чыгууга жардам сурап, ал макул болгон. Бирок ал аялды бөтөлкө менен башка чаап жиберген. Кийинки күнү жабырлануучуну жолдо өтүп бара жаткан аял көрүп, тез жардам кызматын жана полиция кызматкерлерин чакырган. Кыргызстандык аял Санкт-Петербургдагы ооруканалардын бирине жаткырылып, дарыгерлер жабырлануучунун баш сөөгү жабыркап, мээси чайкалганын аныкташкан. Ошондой эле бети тытылып, денесиндеги интимдик жерлер жабыркаган. Булак турмуш KG. Биздин каналда акыркы маалыматтар.